Салам достор. Мен азыр Иллинойс штатындамын. Колорадо штатына кетип баратып, эс алуучу жайга токтодум. Американын жолдору абдан бышык салынат да. Бул жолдорду салып коет, бир 30-40 жыл тийишпейт да. Анан Нью-Йорктон Калифорнияга чыгасыңбы, Саус Дакотадан Флоридага чыгасыңбы, ушундай зыңкыйган жолдор менен жүрүшөт. Мен да бир момент болбой атат, чоң бир ремонт болуп атканын көрбөй атам да. Болсо токтоп көрсөтөйүн дегем да, американецтер кантип жол салат деп. Могу асфальттын астына 20 сантиметр ичинде арматурасы бар бетон куюлат да. Анан үстүнө анан калың кылып асфальт салат. Анткени мыякта чоң оор жүк ташыган трактор жүргөндө жолду бузбайт да. Анан бир сторонага 2 полоса кетет, экинчи сторонага 2 полоса кетет да, ортосунда расстояние болот. Mon désespoir, je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Американецтер кийинкинде ойлогондо, анткени кийин машина көбөйүп, трафиктер көбөйгөндө ошо ортосундагы расстоянияга дагы 2 полоса салынат да, бирөө бир жакка кетет, бирөө экинчи жакка кетет. Ошондо мыяк бир жакка 3 полоса, экинчи жакка дагы 3 полоса болуп калат да. Анан ар бир 30-40 километр сайын, 50 километр сайын, кээ бир жерлерде 15 километр сайын ушундай эс алуучу жайлар көп салынган. Бул абдан жакшы нерсе го деп ойлойм. Биздин Кыргызстанда да ушундай эс алуучу жайлар көп болсо, Кыргызстанга келип жаткан туристтер бааламак да Кыргызстандычы. Азыр мен сиздерге көрсөтөйүн. Ар бир эс алуучу жайда ушундай помещение болот. Ичинде сууларды, ар кандай жей турган нерселерди алса болот машинкадан. Анан туристтерге ылайыкталып жасалган уголоктор бар да. Аякта Иллинойстун картасы, кайсыл жерде эмнелер турат, каяка барып эс алса болот деп. Карагылачы. Кандай условиялар түзүлгөн. Мен өткөндө дагы бир эс алуучу жайды көрсөттүм эле. Бул экинчи эс алуучу жайды көрсөтүп коеюн. Мондай беседкаларды куруп коюшат. Өтүп бараткан кишилер токтоп, тамактарын ушул жерге ичип, эс алып алып, анан кайра жолго чыгып турушат да. Кыргызстанда да жолдун жээгинде ушундай эс алуучу жайларды кура турган шарттар бар эле го деп ойлойм да. Бул жеринде атайын краник коюп коюптур. Кимге суу керек болсо алышат экен. Анан Американын дагы бир абдан кызык жери, булар жаратылышка такыр тийишпейт да. Элдер жаратылышка тийишпейт. Бактар өсөт, кайра кулайт, чирийт. Ошо бойдон жата берет. Мына карасаңар, могул жерде эмне деген бактар жатат. Ар жагындагы токойдун ичинде эмне деген устундар, кулаган бактар жатат. Буга эч ким тийбейт да. Ушул боюнча чирип жоголот. Американецтер природаны аябай сакташат. Мыякта закон күчтүү. Карагылачы. Кээ бир өлкөлөрдө булардын баарын отунга алып кетмекте. А бул жерде
ошо ойдан жата берет, кийин чирип жоголушат да. Жаратылышты коргош керек, достор. Каралачы, эмне деген территорияны эс алуучу жайга айландырып коюшкан. Бул жака өтүп бараткандардын балдары болсо келип ойноп эс алып кетишет экен. Абдан чоң территория экен да. Бир эле жолдун жээгиндеги токойдун четине жасап койгон эс алуучу жай экен. Мына беседкалар абдан көп экен. Бул жакта эле где-то 8-9 атайын эс алып отуручу беседкалар жасап коюптур. Ичинин баары мусорный бактар аябай көп коюшуптур. Америкада абдан адамдарды кичинекей чагынан көндүрүп тарбиялап коюшат экен. Мусорду чыштабаганга. Анча-мынча мусор болсо, ушундай мусорный бактарга чыштап турушат. Абдан сонун. Ушундай условия Кыргызстанга да керек да. Караколдон Бишкекке баратканда 7-8 ушундай эс алуучу жайлар жасап койсо, жол алыс да. Чарчаганда токтоп, тамагын ичип, эс алып, коорашып, сүйлөшүп алып, кайра жолго чыгып беришмек. Мына эс алып алган трактор кетип атат четинен. Эс алып алган машиналар, жеңил машиналар жолго чыгып атышат. Ар жагынан кирип атышат, бер жагынан чыгып атышат. Анан эс алуучу жайлар тракторга өзүнчө место бөлүнгөн, жеңил машиналарга өзүнчө место бөлүнгөн. Анан баягы атайын ушундай местолор да бар да. Бул болсо өткөндө мен туура эмес айтып алып турмун, телефон зарядтаган оборудование экен деп. Бул болсо кимге жардам керек болсо, могул жердеги кызыл кнопканы басыш керек экен. Бул сигнал деген полицейский участок бар экен да, полициянын сотрудниктери бул жака жетип келишет экен дагы. Жардам көрсөтүшөт экен, кимге жардам керек болсо. Онда жерген Blue Star дейт, Memorial Highway дейт. Анан Америкада журнал, газеталар бекер берилет. Өтүп бараткан кишилер ушул жерден каалаган журнал, газеталарын алып алып, жолдон окуп кете беришет да. Четинен трактор кирип атат, эс алып алгандар жолго чыгып атат. Биздин компаниянын аты дагы KG Line. Абдан сонун жигиттер, Кыргызстандын жигиттери ачкан компания.
Кыргызстандан келип калсаңар, ушу компанияга кирсеңер, абдан силерге көңүл бурат, өзүңөр да ыраазы болосуңар. Мейлиңиздер достор, биз жолго чыгалы. 1 саат чай салдык. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Я стою одна, здесь полно людей, не могу понять, как жить, некого жалеть, некому бежать. И осенний бриз насквозь пронзил Париж. Может, это сон, но ведь я не сплю, не могу дышать. Люблю, кто бы этот день просто прекратил. Еще тот голос, как назло, звучит: Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Et je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Это так смешно здесь среди людей оставаться мне твоей. Это глупо так, но Париж ослеп, он не видит слез, он пьян и снова прав. Я стою одна в шумной пустоте, а вокруг скупой туман. Ну зачем ты мне, но куда ты, где? И опять тот голос, будто для меня